Садыр Жапаров Кытайга иш сапары менен учуп кетти. Жумабеков министрди жалган жала жаап жатат деп айыптады. Байсалов аны тартипке салууну талап кылган депутаттарга жооп берди. Саламатсыздарбы, Бизондун эфирин айтмакчы программасы улантат. Студияда кызматта Айперишен Холова. Президент Садыр Жапаровдун бүгүн 3 февралда Кытайдагы иш сапары башталат. Жана ал Бейжиңге учуп кетти. Аны президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, экономика жана коммерция министри Дания Рамангелдиев, транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев жана ошондой эле Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Канайым Бактыгулова коштоп кетти. Кто все эти люди? Иш сапарды утурлай Жээнбек Кулубаев маалымат берген. Ага ылайык Жапаров Бейжиңдеги кышкы олимпиадалык оюндарынын ачылыш аземине катышат. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин баштаган жетекчилер менен жолугат. Жолугушууларда соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташуунун актуалдуу маселелери талкууланат. Садыр Жапаров Кытай сапарын утурлай 24 январдан тартып эпидемиологиялык коопсуздук чараларын сактоо зарылдыгынан улам аралыктан иштөө режимине өткөн. Ал Бейжиңде 3-5 февраль күндөрү иш сапары менен болот. Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала, негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Ал 3 февралда аталган медициналык жайда жыйын өткөрүп, министр буга чейин оорукана жөнүндө далилсиз сөздөрдү айтып келди. Кечээ күнү менин дарегиме дагы сөз тийгизди. Мен жолукканга аракет кылдым, бирок макул болгон жок. Бул мамлекеттик мекеме, эч кандай менин менчигим эмес деди. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кеткенге даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирди. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин мамлекеттин башында, элдин башында сиздей улуу инсан, акылдуу адам турганда, улуу кыргыз, акылман элим турганда, мен ойлойм, биздин илимий борбор эч качан жабылбайт деп. Сиздердин колдооңуздарды биз күтөбүз. Рахмат барыңыздарга. Мунун алдында Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орнотуп алды деп айыптаган. Мен эч качан пара албайм. Ушул тушта Бишкек травматология жана ортопедия илимизилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов жогорку кеңеште аны сындаган, тартипке салууну жана чара көрүүнү талап кылган депутаттарга жооп кайтарды. Кабинет министринин төрагасынын орунбасары биздин парламентке андай сөздөрдү ыксыз оу жок, шакаба шылдың сөздөрдү айтканга эч кандай укугу жок. Ал эми эл шайлаган депутаттарга жалпы жогорку кеңешке сын пикир айтканга андай укугу жок болуш керек деп атам да. Дайындалгандар, шайлангандарды сындайбы. Керек болсо круглосуточно иштеш керек. Сапатсыз суроо жөнөлө эле баягыдай көрүнүш үчүн баягыдай кылыш керек. Анын көзүмдү чукуйм дегендей бир аракеттери эми албетте мындай эски адаттардан биз баш тартышыбыз керек. Менин дарегиме сын айткан депутаттардын көбү жаңы конституция менен жашап жатканыбызды түшүнө электей. Бир да мамлекетте, демократиясында да, коңшуларда да жума сайын жалпы жыйында чукул талкуу өткөрүлбөйт. Мен ошону айтайын дегем деп жазды ал Твиттердеги баракчасына. Анан күнүгө эле баланча болуп калды. Давайте, сессия өткөзөбүз. Давайте ошону талкуулайбыз дегендери, бул туура эмес, бул маалымат алабыз деп туруп бир күн бою жанагыл жерди талкуулап. Мунун алдында жогорку кеңештин 3 февралындагы жыйынында депутат Нурлан Шакиев Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган. Аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылган. Депутат Исхак Масалиев да кызмат адамдарына парламентти сындоого мыйзам тыюу саларын, Байсаловка чара колдонулушу керектигин айткан. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм. Саламатта калыңыздар.